Бул Борбордогу катардагы мектептердин бири. Танапис учурунда ары бери чуркап ойногон башталгыч класстын ары бир окуучусунда уюлдук телефон бар. Кээ бири ата-энеси менен байланышуу үчүн көтөрүп жүргөн болсо, көпчүлүгү түрлүү оюндарды ойноо менен алек. Молодец. Тебе нравится учиться в школе? Нравится школа? Классно? Ал эми жогорку класстын окуучулары гаджеттер аркылуу сабактарына керектүү материалдарды издөө жана социалдык түйүндөрдө баарлашуу үчүн колдонушат. Анткени технология өнүккөн заманда мектептин окуу программасы дагы интернет менен тыгыз байланышта. Действительно, сейчас, наверное, учеба. Азыр билим берүү тармагы технология менен тыгыз байланышта. Окуучулар интернеттен өзүнө керектүү маалыматтарды алышат, үй тапшырмаларын жасашат. Информацию. Замандын талабына жараша улуусунан кичүүсүнө чейин уюлдук телефон колдонушат. Барган сайын бешикте жаткан ымыркайдан бери гаджеттерге байланды. Ааламдашуу процессинде окуучулардын интернет колдонуусуна тыюу сала албайсың. Бирок эл өкүлдөрү мектептерде балдардын смартфондорду колдонуусуна тыюу салып, көзөмөлгө алуу керектигин баса белгилешүүдө. Сабакка киргенде өчүрүп кой, сабактан чыкканда көгүзүп кой деп, үйдө дагы тарбия деген тээ каттуураак болсо, анан биз дагы мектепке келгенде ошентип айтып деген турсак, бул уюлдук телефондун деген зыяндык жагы азыраак болмок. Маселени чечүү жолу катары окуучулар уюлдук телефондорун мектепке кирип бара жатканда калтырып, сабактары аяктаган соң алса болот. Бирок коопсуздук маселесин ар бир мектеп жетекчилиги өзү чечиши керек. Ар бир мектеп, камкорлук ата-эненин кеңеши, администрация ошо шартын түзүп бериш керек. Кайка коюп турат телефон. Бирок сабак бүтөт, переменага чыкканда, бүгүнкү заман башка, ата-энеси чалып калып, балам баары жакшы оорубай жүрөсүңбү дегенге, бул ар бир адамдын бүгүнкү күнгө укугу бар. А кандай ошону чечет? Бул ар бир Кыргызстан боюнча 2262 мектептин өзүнүн камкорлук кеңеши ата-эне менен бирдикте чечүүгө сөзсүз бир жыйынтыкка булар келиш керек. Гаджеттер балдарга маалыматты кабыл алууга тоскоолдук жаратары турган иш. Байкасаңыздар, барган сайын көз айнек тагынган өспүрүмдөрдүн саны арбууда. Анын бирден бир себеби балдардын гаджеттерди ченемден ашык колдонуусу. Дарыгерлер жыл сайын 2 жолдан балдардын көздөрүн текшертүү керектигин эскертишет. Биринчиден ошол көп карабаш керек сотканы бир определенный бир убакытка чейин эле. Анан кийин эгерде балдарыбыз көздөрү кызарып, баягы астенопические жалобы деп коет орусча айтканда, баягы зрительная утомляемость болот, көзү кызарып баштайт кечке маал, көзүн бат-баттан ирмеп баштайт. Бул эгерде ошондой бир жалаптарды көрсө, обязательно окулистке кайрылыш керек. Адистер балдардын уюлдук телефондорду колдонуусуна чектөө коюш керектигин белгилешет. Көпчүлүк ата-эне буга каршылыгын билдиришти. Ал эми мектептердеги абал азыркы учурда туруктуу. Балдардын гаджеттерге алакты болуусуна мугалимдер жол берберин министрлик кошумчалады. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.